Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт каналынын катталуучулары жана жалпы эле атышкыбоздору. Жылкы чөйрөсү, жылкы дүйнөсү. Көкбөрүк ормандары. Достор, Бишкекте турабыз. Бишкек Чүйдө. Кайсы жер эле? Манас айылы. Манас айылындабыз. Чүйдө. Бул жерде ынтымак аталышындагы асыл тукум жылкы фермасы бар экен. Буга чейин биз билип көрүп да жүрдүк эле, угуп Ахмат ака, Ахматова Баткенден. Бул жерден айтылуу атактуу аргымактар чыккан сарай. Жанагы Өзбекстанда Боинг деп аталып жүргөн, бул жерде Кыргызстанда 5 жылдыз деген аргымак. Андан кийин азыркы учурда ушул сарайда турат Акула деген ат. Ошол аттар чыккан сарайда турабыз. Бул жерде бизден Жалал-Абадтан былтыры мен Тулпар деген атты тарттым эле. Ошол ат ушул жерге сатылып келинген ат эле. Ошол Тулпар бүгүн кайра сатууга чыгат экен. Ошол Тулпарды сиздерге тартып чагылдырып берейин деп келдим. Ошол эле катарда бул жерде турган Кыргызстандын алдыңкы бир аргымактары турат экен. Ошолорду да сиздерге тааныштырып көрсөтүп өтөйүн. Ахмат ака өзү бир жакта экен. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө маалыматты бул сарайдын саяпкери берет. Анда эмесе ичкери кирели дагы аттар менен тааныштырайлы. Ахмат ака менен телефондо да байланыштым. Биздин максат улакка жарамдуу кыргыз, жаңы типтеги кыргыз породаларын жаратайлы деп жанырып аракет кылып кызмат кылып атабыз. Көкбөрүнүн, улактын аттарыны аргындаштырып чыгарып атабыз, элге жайылтып атабыз. Ошол максат менен иш аракет жүргүзүп атабыз деп телефон менен сүйлөшкөнүбүздө да ушул сөзүн айтты. Мына ушундай жаңы кыргыздын жаңы улакка жарамдуу асыл тукум аттарыны чыгарган кишилер көп болсун демекчибиз. Анда эмесе бир катар таанышып өтөйлү аттар менен, анан Тулпарга келебиз. Тулпардын толук маалыматыны сиздерге өзүм айтып берем, билгенимче, калганын бул жердеги жигиттер айтып берет. Себеби Тулпарды өзүбүз көрүп жүргөнбүз. Тулпардын тегин тактап тарыхый булактарында казып, Тулпардын эң башкы ата тегин чапкан кишилер менен дагы көрсөтүү чыгарылыш кылып элге көрсөткөнбүз. Жалал-Абадтын эң бир күчтүү аттарынын, күчтүү уруктарынын бири Тулпар ушул сарайда экен, катарлаш. Сарай сон экен бирок. Аттар өтө сонун аттар бар экен. Бизди бул жерге келишибизге себеп болгон айтылуу ушул Тулпар атыбыздан турат. Миллион келет, айтылуу миллион. Биздин Сузакта бул Тулпар болчу. Кличкасы Тулпар уруктан. Ошо эмеге жете бересиңби? Өзгөрүп кетти Жалал-Абадта жүргөндөн. Багуу дагы жакшы болуп окшойт. Кубанажын аты жанакы Тулпар аттын уругунан. Былтыр мен Кызылкаядан күздө тартып сатууга чыгардык эле, ушул Бишкекке сатылып кеткен экен. 1 жыл болуп калды окшойт ага. Эми бүгүнкү күндө кайра сатууга чыгат экен. Ушул атты мен сиздерге тартып бергени келдим. Ушул атты маалыматын толуктап азыр алып берейин. Өзүм билгенден да кошумчалайын. Себеби мен Тулпар урукка кызыгып, Тулпар аттын чыккан тарыхын сураштырган элем. Бунун ээси менен да көп сүйлөшкөм. Булардын ата тегин чапкан Жакут палвандар менен да сүйлөшкөн элем. Азыр ушул атты мен сиздерге азыркы ээсинен маалыматын алып берейин. Бул Бишкекке келгенден кийин миллион деген кличка алган экен. Каймана аты миллион болуп калган экен Бишкекте. Бул жака борчу. Ат чындыгында өзгөрүп кетти. Мынакей достор, Тулпарды
тартып маалыматын алып берүүнү баштайын. Келиңиз, мына Саяпкер мырза, тулпар тууралуу сүйлөшөлү. Бул тулпардын качан сиздерге келди, аты качан миллион болду? Былтыр YouTube'тардан да көрүп калдык, миллиондо булактарындагы. Бизге келгенде уже миллион деп келди. Бизге келгендечи. Анан жашы 3 азый. Бирок улакка гарантия. Улак күчтүү экен. Улак өтө күчтүү экен. Турайым. Бул топко барганда кандай өзгөчөлүгү бар экен? Топко барганда башты көтөрүп, любой калың жерге кирет экен да. Бара берет экен. Бара берет экен. Коркуу сезим жок. Коркуу сезим жок. Жыгылат, быгылат деме жок. Алдында, астында кандай ат чыгат, уруп бара берет экен. Коркпойт экен да мындайча айтканда. Өзгөчөлүктөрү чыдамкайлыгычы? Чыдамкайлыгы чыдамкай экен, анан караганга жоош экен. Такага өтө сонун турат экен, жоош. Жакшы экен. Бул бизде тулпар Кызыл Кыядан чыккан атта, буну мен маалыматын өзүм да жакшы билем. Ошон үчүн башында да кошумчаладым. Азыр эми бул келгенде биринчи бизде жүргөндө, мен көргөндө да, арыгыраак кичинакай ат болчу да. Бияка келип жетилип кетиптир, Бияка келип еттенип, кичине эме болуп, чозулуп өскөнсүп калыптыр. Ошондой болду. Бул неден болду? Багуудан эле болду, же өзү жаш малына келип калганбы? Жашына да келген, багуудан да болду. Анан Бишкектин абасы да кичине эмерак да, айылдыга караганда. Анан бактык, аябай жакшы кылып режим менен карап, аз сууту уже даяр, улакка барат бүгүн буюрса. Бүгүн чабылат. Бүгүн чабылат улактан. Жакшы экен. Бул азыр эми дагы көрүүчүлөргө кызык нерсе, бою канча ушунун азыр? Боюну точно ченеген жокмун, бирок 1.55-тин тегереги болсо керек. Жакшы экен, мынакей достор, көрүп атасыздар. Жанагындай топтун ичинде экинчи атка азыр эми көп талап болду, Казакстан, Өзбекстан. Бизге деле башталып калды да. Ушуга айлантканы кандай экен экинчи атка? Экинчи атка айлантканда жакшы айланат экен. Тодонун ичинде жакшы айланат экен да. Могу полияда анан канча-канча эметет экен. Биз алы биринчи жолу бүгүн улакка салып көрөбүз, буюрса. Анан дальше калган ошондо көрөбүз. Тобундагына. Биз просто багып, даярдап, бастырып, азыр суутуп даяр кылдык эмичи. Мындайча айтканда бышырдык. Эми чаба турган эле калды буягы. Чаба турган эле калды. Жакшы экен. Аттын үстү кандай, аттын үстү? Аттын үстү өтө ыңгайлуу, жакшы. Токпу, толобу? Ток. Жогору бастырчы. Мен жакындан да тартып өтөйүн. Берирак келе бер. Маалыматын угуп атабыз достор. Миллиондун баасы канча деп атасыңар эми? Миллиондун баасын $10.000 деп атабыз. Кеме болобу? Сүйлөшөбүз. Бул сиздин Саяпкер экенсиз, сиздин көз карашыңызча буну азыркы эле бейлерге коюп, мисалы аралаш бейлерге да. Бул эми теги таза чуркап жүргөн, ошол ата теги чуркаган Сузактын кыргыз жылкыларынан да. Ушул азыр чоң бейлерге коюп кулун алса, ушу тулпарды 4 эли чоңойтуп алса, кулундары чоң түшсө кандай болот деп элестетесиз? Өтө сонун болот. Бээнин да жакшысына коюш керек да. Жакшысына койсо, если мунун жүрөгү ал кулунуна өтө турган болсо, өтө күчтүү айгыр чыгат. Мынакей достор, Саяпкердин да оюн угуп атабыз. Булдан урук алсаңар дагы, чапсаңар дагы боло турган ат экен. Кабагын жаактарын кулак башында тартып өтөйүн. Тулпар кандайсың? Сени былтыр көрдүм эле мен. Шумкар, Ала тоодогу шумкар чабып жүргөн ат бул. Мен көрүп жүргөндө талкалап аткан эмеде Кызыл Кыядагы топторду. Анан анда мындай семиз эмес болчу. Арыгыраак эле, жүнү да башкача, түсү башкача болчу, азыр өзгөрүп кетиптир. Мынакей достор, көрдүк маалыматын, уктук миллиондун. Экранга номер калтырабыз, байланышыңыздар. Жүгөндү кагып көрсөт болбосо. Как жүгөндү бир какчы, бери көздөп. Бери карап. Бери мындай. Я замат. Такта. Скорость өтө жакшы. Айтериңиз ашыкча маалыматына, кошумча маалымат, ашыкча жерлерин, аттын өзгөчөлүгүн. Жүгөндү какканда барат любой тодого. Скорость жакшы, повороттор өтө жакшы. Az дыханиясын алып, уже даярдадык, дыханияларын алып. Чудачы теминип, чудачы алды.
Oo, gaz. Gaz daha жақсы екен, а? Gaz öte жақсы. Азамат. Тұлпар азаматсың. Мынакей достар, маалыматын уктуңуздар, ат ээсинин номери экранда болот. Чалып байланыша бересиздер. Бул атыңыз тууралуу маалыматын бербейсизби? Бул ат Польшадан келген. Польша. Польшадан келген, аты кличкасы Булут. Булут, Азыркы учурда тарбия кылып, тукум алып атабыз. Тукум алып, кулундары, тайлары өтө сонун болуп атат. Жакшы. Өзүнү кичине улакка көндүрүп, үйрөтүп, ошондой кылып атабыз. Жашы 8 жашта. Буну ошол өндүрүүчү багытында эле колдонуп аткансыздар да, азыр, Өндүрүүчү багытында. Тукум алуу максатында. Жаңыртып дегендей. Жакшы экен. Бул ат Корабль деген ат 4,5 жаш болду азыр. Муну эми тарбия кылып, үйрөтүп көндүрүп атабыз. улакка эми аралашып атат. Улакка эми аралашып атат. Бул да ошо Польшадан келгенби? Атасы Польшадан келген. Энеси бир жергиликтүү эле. Жергиликтүү. Ушул жерде туулган. Ушул жерде туулган. Мынакей. Жаңы пародалары ушул экен, ушул жерде аргындаштырып туулган. Жаңы чыгып аткан, мындайча айтканда, производствода. Уже аргындашып чыгып аткан. Аргындашып. Мына ушул дегиңиз, жакшы экен. Мына болчу, аябай эле чоңго бул. Бул ошо акуланын атасы. Атасы ушулбу, Атасы ушул. Атасын да алып келгенсиңерби? Атасы да ошо Польшадан келген. Французский рысак. Өтө күлүк атасы да. Чоң экен бирок. Чоң, балдары да өтө жакшы чыгып атат буюрса. Акуладан кийинки балдары да барбы? Акуладан кийинки балдары бар, бияк бар, бир тууган. Жакшы экен. Азыр булардын бир экөөнү чыгарып да көрөбүз, минип. Мына бул Фантастик деген ат. Фантастик ушул экен да, могул жерде жазуу да бар экен. Фантастик. Аябай чоң, узун да экен да, фантастик. Азаматсың. Мындан кийинки бул торучу торат. Тору, Тайтору кличкасы. Азыркы учурда жашы 7 жаш болду. Аламан улакта чоң сорундарга салып жүрөт. Ошо Баяман, Сейдали ака ошолор чабып. Ошолор чабып атабы? Тайтору деген, атасы Пампар деген айгыр болгон, өтө күчтүү айгыр. Бул да ушакта туулуп, ушакта өсүп аткан. Ушу Кыргызстанда эле туулуп өстү. Чоң сорундарга салып жүрөт азыр. Энеси кандай бунун? Энеси акуланын энеси менен мунун энеси бирбей. Энеси да ушактан. Ушул Кыргызстандыкы? Кыргызстандык. Тайтору дейт. Жакшы экен. Бул ат акула. Жакшы экен. Мына бир катар таанышып өтүп атабыз. Бул күлүкчү. Бул күлүк Гүлсары кличкасы. Бул тегичи. 4,5 жаш болду. Теги Фантастиктин баласы, акуланын бир тууган. Иниси. Иниси экен да акуланын, Иниси азыркы учурда муну тарбия кылып атабыз, көп каттуу сала элекпиз. Эми үйрөтүлүп баштады. Эми үйрөтүлүп атат. Негизинен кайсы жашынан каттуураак саласыңар? Негизинен ошо 5-6 жаштардан уже нормальный аралаштырып каласың. Аралашып подко кирет. Ага чейин кичинеге жыйындарга салабыз да. Аз аттын арасына салып, жана жүрөгүн кайтарып албай, чочутуп албай үйрөтөбүз. Кийин чоңойгондон кийин ал көнүп калгандан кийин кире берет. Кайерге болсо деле? Кайерге болсо деле. Жашында коркуп калгандан кийин анан болбой калат. Нарана чочуп калат, тайк болуп калат да жүрөк, ошондой. Аябай жакшы. Бул жанагы 5 жылдыз деген айгырды билесиздер, атактуу. Атактуу 5 жылдыз. Өзбекстанга кеткен ошонун баласы. 5 жылдыздын баласы. 3,5 жаш болду азыркы учурда. Буну да тарбия кылып, эметип үйрөтүп атабыз. Буну аралаштырып эми баштап калдыңар да, эми аралаштырып аз-аздан, аз-аздан үйрөтүп атабыз буларды. Көп жанагындай эзбей. Көп эзбей. Буну ачып көрсөк болобу? Ачып көрөм. 5 жылдыздын баласы ушул экен да. Кашкалары бүт окшош. Өзү да окшош экен, фигурасы.
Boeing деп bunun atası 600 bin dolarga satıldı degeni için bu. Ошол чын деп атышат. Özbekistan'a 600 bin dolarga satıldı деп atat da. 5 yıldızlı uşul sarayda таптаган экенсиз да? Ушул сарайда жанагы Акула турган местада таптаганбыз. Ошол жерде турган. Sizge qayсы жашында келген 5 yıldız? 5 yıldız bizge 4 yaşında gelgen. Qayсы жашында саттыңыз? 8 yaşında sattık. 4 yıl mehnat kılıpsız da? Al gelgende joldu da жакшы болчалар. Жакшы экен, жакшы экен. Мына ол чындыгында 5 yıldыздын өзү эле экен, а? Окшош. Окшоштук, а? Жакшы экен. Мындан кийинки атыңызды көрөлү. Мындан кийин мына ол калыптыр, а? Bunun kiliçkası Baygaşka. Байгашка, Bul da janakı Polşadan gelgen atası. Jana birinçide tapkan köktün balası. Birinçide turgan, Enesi de argındaşkan, atası da bütele oşondoy berdeç. Bul da 3,5 yaş boldu. Bularda da жаңы tarbiyalap үйrөt atamiz. Azırkı şurada. Жалаң көлөмдүү, күлүк чоң аттар экен, а? Kölömdü, külük, çoğum, jana жүрөк güden da. Жүрөктүү. Жүрөктүү кылып. Мындайча айтканда жаңы пародада Ушуга сиздер бир жакшы бир азыр мисалы Арашан деп чыкты го кыргыз койлордун жаңы пародасы. Ушул сыяктуу бир парода ат коюшуңар керек экен, а? Аталышы. Буюрса аны да ойлонуштурабыз. Буюрса пароданын атын койсок болот. Чындыгында өтө жакшы иштер бар экен. Биз эми өзүбүз Буну ол тайдагын 2 жаш. Бул да 5 yıldыздын баласы. Буну жаңы асоонда үйрөтүп, көндүрүп, бетке киргиздик, эми баштайбыз буюрса. Тарбия кылып. Мынакей достор, 5 yıldız. 5 yıldыздын балдары калган экен да? Балдары бар, жылкынын арасында да жүрөт. Анда 1-2 жыл койгон окшойсуз үйүргө аны. Ручной койдук эле 5 yıldızды. Бөлүп. Ручной эле токтотуп алдыңыз. Ручной токтотуп. Мунун жашы азыр неме канча дедиңиз? 2 жаш. 2 жашта. Кунан экен да? Кунан. Курсак аябай чоң экен бул. Булардын энеси да каргын аралашып кеткен, а? Энелери да аралашкан. Чындап эле бир парода ат коюшуңар керек экен. Мунун да атасы эме Polşadan gelgen, жана биринчиде көк айгыр. Баягыны. Анан 4,5 жаш болду. Муну да эми үйрөтүп атабыз, көндүрүп атабыз. Энеси ушактан эле өзүбүздөн аралашкан энеси. Аралашкан. Буларда карасаңыз уже фигурага кетти. Жаңы парода да. Боюн бийик, бою да жакшы. Күлүктүгү да бар. Додого салсаңыз, додого да барат. Бүт жагында мынакей достор. Жанакы сарайда турган аттар сыртка токулуп чыкты. Буларды токулган жеринен да тартып сиздерге мен көрсөтүп берейин. Мына ушундай аттарды таптап аткан кишилер көп болсун бизде. Бунуңуз кайсы жанакы айтып атканыңыз да? Бул жанакы айткан Максим деген ат. Оштогу Максимдин баласы. Оштогу Максимдин баласы. Энеси да аргындашкан, өзү да ушакта туулуп өскөн. Универсал. Любой улакка, любой жерге жарайт. Анан жашы 7 жаш болду. Жакшы экен. Эмеси фигуралары өтө келишкен. Жоон экен, а? Жоон. Аябай жоон. Жоондугуна жараша, бирок өтө күлүк да. Чуркайбы? Чуркайт өтө күлүк. Жанагы лейлек улак деп коет, ошодон результаттар өтө күчтүү болот. Торкок улакка да салынып атат. Азыркы учурда уже даяр болоюн деп калды, суутуп атабыз. Жакшы экен. Жакшы экен, мынакей достор, көрүп атасыздар. Максимдин баласыны сыртта да көрдүк, ичкерide да бунун маалыматын алганбыз, эми сыртта да кошумча кетип атабыз маалыматтарын. Минип көрчү. Азамат, аттын үстүнө ыргып эле чыкты го жигит. Бул жигиттин аты ким? Ырыскелди соорунун баарын терди болот экен да бияга. Ырыскелди соорунун баарын терди деп. Жакшы экен. Акула келди, мынакей достор. Жанакы Сейдал ака чабып жүрөт, а? Ошол акула. Акула, бою аябай эле бийик кой.
Beri bastırыңız. Аккуланын дагы сыртта дагы 1-2 ооз маалыматын кошумчалай өтүң эми. Акула 5,5 жаш болду. Атасыны көрдүңүздөр. Көрдүк, Диниктен комнатадан. Анан энеси да ушакта аргындашкан. Анан өзүнү улактарда результатын билесиздер бүт эле. Улактарда интернеттен байма-бай көрүп келебиз. Бунуңуздун өзгөчөлүгү эмне ушул жерде турган аттарыңыздан? Өзгөчөлүгү бою өтө эле бийик. Анан күлүк. Анан додого любой жерге барат. Бул азыр 5 жылдыздын аркасынан эле ушул турат да? 5 жылдын артынан эле ушул чыкты буюрса. Жаш ишо. Жанагы үстү да өтө толлу. Буттар мондай кайгай калат. Ой. Отурганда. Бунун бийиктиги канча? 1,80. Ой. Бул асказоодой эле чоң го. Бул акула деген аталышынын аты кандай? Эмне себептен улам? Акула деп ошол атты өзүнө жарашат деп ошону койду. Акулада ушу жиреп чесип өтө турганда? Жакшы экен. Бул азыр жайы менен эмне берип багылды эми? Жайы менен арпа жеди, эң башында жүгөрү беребиз. Анан арпага өткөрөсүң. Арпага өткөрөбүз. Анан кийин буудай аралаштырып арпа беребиз. Анан аягында арпа беребиз. Чапкан мезгилде кыш ичи. Кыш ичи саратанга чейин эме жейт, арпа жейт. Чилдеге чейин то есть. Чилдеден кайра жүгөрүгө өтөт. Чилдеде же буудайга өткөрөбүз, же жүгөрүгө өткөрөбүз. Себеби дегенде жирность көп да аларда. Анан кичине чарчап эме болуп калбасын деп, эт тышта өрбөсүн деп, күчтүүрөөк берип турабыз да чилдеде. Суукта бат эле чөгүп кетет. Жакшы экен. Мынакей достор, жанагы айтылуу атактуу Бишкектин улактарында кайра сорунга таштап аткан акула ушул ат экен. Жанынан көрүп мындай чериң жазыла турган, кумарың тарай турган ат экен да. Чындыгында мына ушундай аттарды чыгаргандарга азамат алкыш айтасын. Булга дагы суроо талап сурагандар көппү? Сурагандар көп. Буюрса 5 жылдан кийин эле ушуну сурап атышат азыр бүт эле. Бул да өзүбүздөн чыккан. Ушул жерде туулган. Ушул жерде туулган. Өзүбүз кулунудан бери тарбия кылып өстүрүп келет. Жаңы ошо аракет кылып аткан породаңыздардын да бир эмеси ушул экен да? Молодец. Ушул жерде туулуп, ушул жерде өсүп, жайлооду көрдү булар. Ишти да. Тоо ташка дагы. Тоо ташка да көндү, жылкынын арасында жүрдү. Ушул жерде туулду да. Анан асоонда рабочий кылып минип салабыз, көндүрөбүз да шалса. Жашоону көрсөтөт экенсиңер да? Польшадан келгендер андай болбойт экен да. Алар жанагындай эркелетип өстүрөбү бирдеме экен да. Көп нерсени билбейт, арыктардан да жакшы өтө алышпайт да. Буларга кыргызча эле мамилегенде мындайча айткан да? Жашынан баштап уже кыргызда мындайча айткан. Кыргыз кылабыз. Азаматсыз. Мынакей достор. Буну сүрөткө тартып алып карап тура бере турган экен да, акула. Жанынан аябай бойлуу экен. Мынакей достор, улакка даярданып кетип аткан аттарды да улак алдынан бир сыра силерге тартып көрсөтүп коелу дагы. Бул атыңызды дагы маалыматын жаңыртып коелу. Ичкерде дагы сүйлөштүк. Бул аттын киличкасы Хабиб, жанагы кандай эле Хабиб коюп койдук. Себеби дегенде өтө жанагындай да. Кайтпас мүнөздөнбү? Кайтпас мүнөздөн. Ошого Хабибке окшоп багынбайм дейт. Как раз Хабиб ошондо чемпион болду эле. Ошондо коюлган аты киличкасы. Анан акуланын бир тууганы, атасы бир атта. Энеси бөлөк. Энеси бөлөк. Акула менен жашы тең 5,5 жаш болду. Акула экөө бир жаштабы? Бир жашта. Бирок муну көп жанагы акуладай кылып торпокко салбай атабыз. Себеби дегенде кичине акулага караганда бою да жапысыраак, ичкерээк тагында. Бул бирок лейлек улакка, аламан улакта өтө результаттары күчтүү болот. Тарбия кылып аз-аздан салабыз. Чоң сорундарга тыштап атат. Негизинен кимдер чабып атат муну? Негизинен өзүм көбүнчө өзүм тарбия кылып өзүм чабып атам.
Жакшы экен. Бул деле бирок жапыс болгону менен бул деле бир 1.70ке чамалуу эми? 1.70ден өйдөраак. Өйдөраак дагы даже. Эми чем акулаларга салыштырмалуу. Акуланын алдында жапыс экен чындыгында. Акула чоң экен. Бирок өтө аябай күлүк бул. Бул багы марадан наркы марага тез жете турган аттан экен да? Лейлек улака. Өзүм да ошо ылдыйдан алсам кантип өйдөгө жетип барганын сезбей калам да, өтө эле күлүк да. Көздөн жаш чыгып калпак учуп баргычакта. Ошондой болот. Жакшы экен, жакшы. Бүт өзүбүздөн өзүбүздөн чыкканда булар бардычы. Бул жылкы чарбаңардын түптөлгөнүнө көп жыл болуп калган окшойт, көп жыл болду. 15 жыл тегерек болуп калды. Жакшы экен. Мынакей достор. Караганга бүт жоош, такага, эмеге киши жетелеп карап, кичине эле оюн салбаса атак бүт жоош да. Жанагындай кылыктары жок деңиз, Кылыктары жок. Атка салсак барат, любой атка. Додого салсак барат, чуркашы жакшы, бүт. Тарбияны өзүбүз беребиз да, жашынан баштап, мындай кыргыз кылып жанагындай. Жакшы экен. Минип көрбөйсүң Рыскелди? Рыскелди минчи бир. Замат, бул 1.70 атка эмеле секирип минут атка. Чын эле бул бир нерсе чыгат окшойт бул баладан, Бизде улакчылар да чыгат, аттар да жакшы чыгат, буйурса. Чогуу кылтат экенсиңер да, баарын чогуу өстүрүп, Чогуу өстүрүп. Жакшы экен. Мындай эме кылчы, кичине мындай жүргүзүп. Жүгөндү кагып деген. Озун какчы Рыскелди. Экөөнүн Рыскелдинин келечеги барбы? Кандай дейсиз, Тайыпкер мырза? Рыскелдин да буйурса тарбия кылып атабыз, аны жакшы азыр көнүп үйрөнүп атат уже. Багууну келтириш керек экен балага, питанияны. Багууну да параллельно алып баратабыз. Жакшы экен. Мынакей достор, бул ат менен да жакындан тааныштык. Эми кезектеги атка орун берсек, Рыскелди келди кезектеги атты жетелеп. Бул ат менен дагы жаңыдан тааныша берели. Ичкериде күңүрт болуп жакшы көрүнбөдү деген максатта мына эме жакта да башынан дагы айтып атабыз маалыматын. Айтып бериңиз, Тайыпкер мырза. Бул ат кличкасы Лейлек деп койгонбуз. Себеби дегенде көкпөргө өтө жакшы чыгып атат. Аттарды биз еще жанагындай кылабыз да, кайсы улака ыңгайлуу, кайсы улака шыгы болсо, ошол улака жиберебиз да. Ошол улака каратып даярдайсыздар. Ошого карап даярдайбыз. Бул Лейлек жанагы тайказанга жакшы болгону үчүн Лейлек деп койдук. Эми Лейлектин атынан чыксын деген смыслдачы. Өтө өзү да күлүк, бирок акуланын эмеси. Бир тууганы бул дагы. Бул да акуланын тууганы. Бул да акуланын бир тууганы, жашы да тең. Баары бир жылкы кулундар. Булардын энеси да жана айткандай эле аралаш. Энеси да аралаш айткандай. Ушул жерде эле коюлуп туулган. Ушул жерде коюлуп, ушул жерде туулган. Бүт бизде документтери, эмелери да бар. Кайсы айгырдан токтоду энеси, кайсы күндө, кайсы числодо тууду. Ошолордон бери бүт жазылган. Кадимкиде Европада эле паспорт тыгылгансың. Ошондой паспорт. Мындайча айтканда, документи бар. Документи бар. Энелерди кайсы айгырдан токтоду, кайсынан тууду, бүт баары бар да мындай. Далили менен экен да мындай. Рыскелди Лейлекти минчи топко кирчи дейт. Минчи ком. Мунун бою да 1.70ден бийигирак. 1.70ден бийик экен. Азамат. Ушу баладан бир нерсе чыгабы? Кайсы командага чаптырбайсыңар буну? Буюрса эми аракет кылабыз, чабат эми буюрса. Кичине тренировка кылып даярдана берсе. Жакшы экен. Мынакей достор, Лейлек менен да таанышып атабыз. Ахмат акенин короосунан чыккан атактуу аттардын бир катар баары менен таанышып чыгып атабыз, аттар менен. Бул да бирок аламан улакта дагы соорундарга тыштаган, жана торпокто эмес эми, конечно, Лейлек улакта тыштаган, бирок тайказанга да өтө күчтүү да. Командага чапкандагы да, тайказан көкпөргө. Көкпөргө да күчтүү. Буга чейин көкпөргө чабылып да жүрөт. Чабылып да жүрөт. Командаларга чабылдыбы, чоң командаларга? Чоң командаларда жанагы ак жол кылыч уулу чапты, кече көлдө болгон оюнда. Өтө сонун деп мактап келишти. Эми буюрса даярдап атабыз азыр, андан эс алдырып койдук эле. Мындан кийинки дагы Кыргызстандын ички чемпионаттарына чабылып чыгат экен да мындан келди. Буюрса иншалла чыгат. Даярдап атабыз ошого. Лейлек деп өзүнүн жанагы атын да алып жүрөт экен да райондон, Буюрса иншалла. Атын кошо чыгат.
чыгарып. Ооба. Молодец Азамат. Бул жагы да жакшы экен мунун. Мынакей достор, Лейлик менен да тааныштык. Кудай кааласа, алдыда чоң Кыргызстандын чемпионаттарында да көрүп калышыбыз мүмкүн экен. Мына ырыс келди, көк кунанды жетелеп келди. Анда эмесе бул көк кунанын маалыматы менен таанышайлы. Келиңиз Саяпкереге. Көк кунанды тааныштырайлы, маалыматын айтайлы. Бул 2 жаш болду кунан. Алы минип көрүп эме кылган жокпуз. 7 ай болду келгенине. 7 ай болду. Бирок жакшы. Мындай көрүнүшүнөн жакшы да. Жетелеп караганда жоош жакшы. Бул атасыны билесиздер өзүңүздөр. Бумер. Бумер. Айтып аттыңыз азыр. Бумердин баласы. Бумер деген аттын баласы. Өзгөндөн келген деп аттыңыз, Өзгөндөн келген. Энеси эме? Орлов деп аттыңыз. Орловский. Атасы Ангела Бутён. Бияка жетеле ырыс. Жакшы экен. Бунун боюн бийиктиги канча? Боюнун бийиктигини точно ченеген жокмун. Бирок примерно 1.60-тын тегереги чыгып калат. 1.60-ка чапчып барып калабы? Чапчып. 1.55-тин үстү экен да ошондо? 1.55-тин үстү. Жакшы экен. Кылык жоругун жакшы деп атасыз. Кылык жоругу Кароого жакшы, жоош. Буту колу ден соолукчу. Ден соолугу жеши өтө жакшы жейт. Буту колу таза. Жакшы экен. Ден соолугу өтө жакшы. Мыкты, ушуnudan сатайын деп ошо чыгарып коёк деп аттык эле. Жакшы экен. Сиз эми ушунча атактуу аттарды чыгарып жүрөсүз. Кулун кезинен өстүрүп жүрөсүз. Бунун келечегине кандай оюңуз бар, көз карашыңызды айтсаңыз? Бунун келечеги негизи жакшы жылкы. Атасы да энеси да жакшы. Анан тарбияга да көп карайт да. Алган киши кантип тарбиялайт. Жакшы тарбиялап, жакшы өстүргөн киши болсо, өтө жакшы ат чыгат буюрса. Ал жагы тарбиядан дең? Тарбиядан. Бул жеши, ден соолугу бүт мыкты, жакшы сон. Жакшы экен. Мен жакындан тартып келейин, анан да маалыматына кайтабыз. Ырыскелдин да жакындан тартып коелу. Буну командалардан же чоң улактардан көрүп калат окшойбуз өздөрү 2-3 жылдын ичинде. Утуулуна тартып өтөйүн. Карчыттарыны көрүңүздөр. Кулак башын жаагын, кабагын дегендей жакындан байкаңыздар. Жакшы экен. Бул миңге болуп үйрөтүлө элек бели? Жок, алы минип көргөн жокпуз. Жөн эле багылып турат, байланып эле. Жөн эле турат. Жакшы экен. Бул көк кунанын баасын канча дейсиң? Баасыны 150 000 сом деп койдук. Эми ала турган киши болсо сүйлөшөбүз тагын. Кеми болот? Кем болот? Жакшы экен. Ырыс келди да, 1-2 бул жака көздөй жетелеп койсоң, арт жактарынан да тартып койлу. Тишин ачып көрсөтсөк болобу? Тишини ачып көрсөтсөңүз болот. Ырыс келди, ачабы экен, көрчү. Жок, үстүн ач, алды жагын ач. Так. Сенден неме өтүп атат? Сәл үркөт. Колуң тосуп калды, ырыс келди, колуңа. Болду, мына. Колунун тиштери. Болду, тамай көрүндү, ырыс келди. Келди, сорунду терди дейт. Мынакей достор, көк тайдын маалыматында уктук. Кимдегин кызыкса, көк тайдын тушундагы номер жазылат. Ошол номерге чалыңыздар, байланышыңыздар. Тай Бишкекте экен. Ата тегин уктуңуздар. Өзгөндө Бумер деген аттын баласы дейт.